мынакей 1,5 карышка чейин өстүргөнгө жетиштик. Орто эсеп менен бир 30 жыл жашачу гүл да. Өзбекстандан келип аябай көп алышат. Азыр голубика сатып алайык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы биз сиздерге бир жаратман инсандын эмгегин көрсөткөн турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, биз азыр гортензия гүлдөрүнүн арасында турабыз. Бул гүл Кыргызстандын көчөлөрүндө кездешпеген гүл. Ошону менен катар эле Кайрат мырза Соснанын, Карагайдын, Карагаттын деги эле койчу бардык өсүмдүктөрдүн 100дөн ашык түрүн өстүрүп, өзүнүн эмгеги менен жалпы Кыргыз элине таратып жаткан чагы бүгүн ошол Кайрат мырза менен болгон маекти көрүңүздөр. Биз азыр Кайрат мырза менен маектешмекчибиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Эмилбаев Кайрат мырзанын мына ушул чарбазында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде бардык керектелүүчү нерселер бар экен. Анын ичинде гүлдөн баштап карагайы, карагаты деги эле койчу бардык нерсени ушул Кайрат мырзанын ушул огородунан тапсак болот. Ушул гүлдөр боюнча сурайын. Баягы эркек киши өзү гүлгө жакын болбойт го. Азыр сиздин баягы эшиктен киргенде эле бир ажайып сонун гүлдөрдүн баягы сортторун көрүп атабыз, Ушул тармакта кайсы жылы келдиңиз? Анан эмне себептен ушул ишке кызыгып калдыңыз? Абдан жакшы мындай суроо. Биринчи эле келгендеги эле суроолор. Бул келген себебим өзүм негизи кесибимди айтсам бухгалтер экономист. Анан жашоодо бир иштеп жүрүп көп нерседен мындай кандай десем, бир нерсени жараткым келди. Кыскасы бир нерсе өзүм жаратып, ушул из калтырып, так калтырып, бир өзүмдө бир калтырсам деген, атым калса деген ой менен ошо өсүмдүктөргө кириштим. Анан бул да оңой келген жок. Жөндөн жөн эле кире алган жокмун. Ошого берилип, биринчи жанагы туя деп коебуз го. Туядан эмелеринен, сабактарынан интернеттен көрүп, маалыматтарды алып тамыр алдыртам депчи. Ошону аракет кылып көрдүм. Бир жыл окшогон жок, экинчи жыл окшогон жок, үчүнчү жылы тамыр алганда ушунчалык сүйүнүч күчтү да. Андан кийин гүлдөргө кызыгып калдым. Үйгө бир гүл алып келип, кургатып алып, аны аракет кылып баягындай жашаттырдым. Изилдедим мындайча айткандачы. Анан ал гүл дагы жакшы жашап мындай гүлдөп кетти да. Ошондон эле шыгым бар экен, менде колуман келет экен деп аракеттин үстүндө, изденүүнүн үстүндө жүрө бердим. Интернет тармактарында көп маалымат, ошолордон эле карап, көбүнчө бизден баягы Кыргызстанда мындай маалымат жок болгондуктан Россия өлкөсүндө ошол жактагы адамдар менен достошуп, мамиле куруп, анан ушул гортензия гүлдөрүнө дагы өттүм да. Бул баягы гүлдөр замандын талабындагы гүлдөр. Бир гүлдөп, жайында гүлдөйт дагы, анан кеч күзгө чейин өңүн өзгөртүп, баягы климаттын температуранын өйдө ылдый жогорулусуна ылайык өңдөрүн өзгөртүп сонун болуп калат да. Анан ошого кызыгуу чоң болду да, анан Кыргызстанды гүлдөтөм, Кыргызстанга бир өсүмдүктөрдү кошом деп ойдон мындайча айтканда токтолбой кеттик да. Мына ардактуу көрүүчүлөр, менин колумда ошо гортензия деген гүлү Кайрат мырзанын ушул чарбазында, ушул огородунда өсүп атат азыркы убакта. Анан ушул гүлдүн тарыхын сурайлык. Кыска нуска, канча жыл жашайт бул гүл? Анан кандай гүлдөйт? Эрте жастан күзгө чейин гүлдөйбү? Ошол боюнча да бир биздин көрүүчүлөргө маалымат берсеңиз. Бул эми гүлдүн аты ошо гортензия метельчатая деп коет. Кыргызчасы толук которуп чечим кыла элекпиз. Анан бул гүлдөрдүн бир жылдык гүл, мына былтыр кышында тамыр алдыртып баштаганбыз, кесип, черенок кесип, анан быйылкы өскөнү, бир жылда эле гүлдөгөнү да, көбүсү канча жылда гүлдөйт деп. Анан туура отургузуп, баягы биринчи отургузуп атканда жакшы кам көрүп койсо, орто эсеп менен бир 30 жыл жашачу гүл да. Анан эң негизги талабы бар жазгы, кандай кыркып кесүү. Анан экинчи эле талабы ошол азыктар болот. Анагы жердин азыгы бар да, азот, фосфор, калий дегендей эле. Ошону берип, анан сугарып карап турса эле, Кудайым буйрса, анан мындай гүлдөп жакшы. Бул күзгө чейин гүлдөй берет. Бул жайында, июль айындарда гүлдөйт. Анан бул кеч неметкенден гүлдөйт да. Июль айынан кеч күзгө чейин. Ушу менен мындай кургап калат. Анан кийин кар сындырып койбосун шагын деп, башын эле кесип коебуз. Анан эрте жазда анан баягындай кыркып кесүүнү кылабыз да. Себеп дегенде күзүндө кыркып койсок, формасын берип, тажрыйба болду да, кургап калат экен. Ошон үчүн эрте жазда кескен туура. Биздин Бишкектин погодасы менен февралдын аягы да.
Сиздин сөзүңүзгө карасам бул гүл баягы айтып атпайсыз, салкын жерди жактырат экен депчи. Биздин айылда, мисалы тоолуу райондордо үй шартында дагы муну баягы айыл жергесинде жакшы гүлдөзө керек да. Ооба. Бул Салкын эми жерде. ооба, салкын жерди негизи гортензия гүлдөрү салкын жерди жакшы көрөт экен, салкын жерди өзүнүн жакшы көргөзө алат да. Мында азыр мен билгенден 120дан ашык сорту бар. Бул жерде. Жок, дүйнө жүзүндөчү. Анан кээ бир сорттор ысыкка туруктуу. Vanilla Fries, Limelight деген сорттор бар. Алар ысыкка туруктуу и убагында гүлдөп, кээ бир дагы мынакей маңдайыңыздарда дагы сорт турат. Бул жаңы сорттордун бири Metallica деген. Анан мондай болуп, мына жай бою гүлдөгөн, кургабай, анан мондай металл сымал болуп, кызгылт болуп, мындай өңгө боелот да. Анан бул чыдамдуулары бар экен. Анан көбүнчө гүлдөрү бирок ысыкка чыдамсыз экен. Ысыкка чыдатыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, жайкы ысыкта булар баягындай нымдуулукту эметет да, талап кылат. Анан кечке маал ушу жаан жадырып, суу себелет. Нымдуулукту кайтарып өзүнө берип турсак, ошондо өзүн баягындай өзүн бекем кармай алат. Бул карагайлар, ак карагай, илимий аты пихта да. Пихта, Кавказ пихтасы же болбосо пихта нордмана деп коет. Анан бул быйылкы жашы 4 жыл болду. Уруктан баштап, бирөөндөн баштап 4-жыл кетти, ушул деңгээлге жетти да. Анан эми негизи идиште өстүргөнүбүздүн дагы бир талабы бар. Тамыр системасын өрчүтөйлү дегенчи. Анан мындай тамыр системасы. Ичинде тамыры өзүнөн көбөйүп өсү берет. Ооба. Анан эми ушуну менен жерге отургузсак, жерге амал алып өсүп кетишине кепилдик 100% десек жаңылбайм да. Анан көбүнчө биз баягы Союз тарагандан бери ачык тамыр алып отургузуп калганбыз. Анда 70% кургап же дагы бир нерсе болчу да. Анан бул ошол пихта. Андан сырткары биз мынакей мындай карагайлар дагы өстүрөбүз. Карагай дегенде баягы элде көп талап кылган көк карагай да. Анан бизде жылына мындай эле өсчү. Бир карыш. Анан орустарда досторум бар. Ошолордун агротехника деп коет, агрокартасын колдонуп, быйыл мынакей бул 1,5 карашка чейин, мынакей 1,5 карашка чейин өстүргөнгө жетиштик да. Бул көк карагай, бул ысыкка дагы, суукка дагы жакшы өскөн карагай. Мен эми баягы болгон ишти айтып берейин. Бул өстүрүп Өзбекстанга, Кыргызстан, өзгөчө ысык көл өрөөнү мындайча айтканда номер 1 поставщик да. Өзбекстандан келип аябай көп алышат. Ушул карагайды. Анан эмнеге силерге аласыңар, бул суук өрөөндүн өсүмдүгү десек, жок. Бул бизде дагы жакшы өсөт деп. Ысыкка. Ысыкка. Анан көп алышат да. Ошого себептен көбөйтө беребиз. Бул дагы мындайча айтканда ходовой товар дейсизби? Эң талабы, суроо талапты чоң жараткан өсүмдүк. Ал эми сиздин колуңузда турган сосна боюнча сурайын. Бул канча жылда өсүп жетилип, анан көчөлөргө, биздин көчөлөрдө отургузулат экен? Эми карагайлар үй бүлөсүнө тукумуна кирген өсүмдүктөрдүн эң эле тез өскөнү ушул сосна болот да. Анан же болбосо биздин тилде кызыл карагай, кара карагай болуп кете берет. Анан орто эсеп менен 5 жылда 1 метр болот, 1 метрди ошо отургуза берсе болот да. Бул тезирээк өсөт экен анда. Бул тез өсөт да. Анан бул баягындай сурап атпайсыңар, канча өсүмдүк болот депчи. Түрлөрүнөн бир соснага кирет, анан соснанын ичинен дагы түрлөрү көп. Адам баласы кыйыштырган болсо бул сортко кирет, Алла таалам берген болсо бул түргө кирет да. Мындайча айтканда жапайы дегендейчи. Анан атайын сортун өзгөртүп, ооба. Анан адам баласы ошо баягы селекционерлер дейлик, селекция чыгарып отуруп, кээ бир учурда 10 жыл, кээ бир учурда 50 жыл өзүнүн убактысын коротушат ушул бир сортту чыгаргангачы. Анан назарыңыздардагы бул түрү эмеге кирет да. Колоновидный сосна деп көрдүңүздөрбү? Бул мындай жайылып өспөйт. Мындай столбодой эле кеткен эме да, сосна да. Мындайча айтканда кара соснанын тукумуна кирет дагы, анан бийик тик өсө турган сосна. Анан эми мынакей бул эки соснаны салыштырсак, мына бул деле кара сосна. Кара сосна. Бул Крым соснасы ошо кара соснага кирет да. Анан бул деле кара сосна. Бирок бул колоновидный, көрдүңүзбү? Мындай өзүнүн эле турулушу. Бул бутакталып мындай жайылып өскөн карагай, бирок бийиктиги дагы бийик өскөн карагайлар. Жаратмандык болуштун себеби эмнеде? Каяктан жаратасыз аны?
Бул эми мындайча орусча айтканда состояние душины деп коет го. Ички дүйнөңдүн ошол замат болуп турган нерселер болуш керек. Анан эми бул жерде деле атам тарбия бергенде көп нерселерди айтып, анан элге пайдаң тирсин, журтка пайдаң тийсин деп чоңойтулганбыз. Анан күнүмдүк жашоо менен жүрө бербей, кечинде келгенде көбүнчө бош убакытта эмне иш кылсам болот, эмнени тапсам болот, эмнени изденсем болот деп отуруп ушуга келгенбиз да. Анан баш отубуз менен ошол жерге кирип өсүмдүктөргө аралап кеттик. Болбосо жогоруда айткандай өзүм экономист, бухгалтер болуп иштеп келгем. Өзүңүз ушул жакта бир өзүңүздү сынап көрүүгө, ушул жактан бир жаратмандык болуп бирдекени жаратууга кызыккан экенсиз да. Ооба, албетте муну жасаш үчүн эң биринчи жаратылышка сүйүү керек. Өсүмдүккө кызыгуу керек. Анан акырындан жылыш болот. Баарыңыздарды учурдан пайдаланып чакырат элем. Себеп дегенде бул баардык эле адамдын колунан келет. Эмнени билиш керек? Бир аз эле билим жагынан топтоп үйрөнүп алса эле, бул ачык айтканда бул иш менен алек болуп отуруп өтө чоң иштерди жаратышың мүмкүн. Себеп дегенде ой жүгүртүүнүн, көз карашты топтоодо аябай чоң жардам берет. Алаксып, күндө кечинде келип, кыялданып, аял адам бала төрөп, баланы карап, ушундай эметет го, мээримин төгүпчү. Анан эркек адам эмне кылат? Ушу менен алек болсо, мен ойлойм бул. Буга мээрим төгүш керек. Ооба, анан албетте бул да ий акчасы дагы болот. Мунун өзүнүн эң эле чоң белгиси елка деп көнүгөнбүз да. Биз билбеген адамга бул деле елка, бул деле тиги деле елка болуп атат. Анан ар бир өсүмдүктүн өзүнүн аты бар. Бул эми баягы көк карагай. Мындай талпакай болчу да. Азыр жактан турат. Анан алып келип отургузуп, биринчи жыл тамыр алдырып ушул жерде отурукташып, амал алып алгандан кийин анан эле форма берип кескилей бергенбиз. Форма берип кескилей берсек, анда убакыт сааты болот. Карасаңар, бул бүчүрлөр эмки жылга даярданып койгон. Эмки жылы дагы мындайча айтканда бекем пышный болот да. Анан кескилей бериш керек. Формасын берип, кескенде ар тарапта. Ооба. Анан эң жакшы кескен учур көп сурайт. Жазында жанагы сабагын коюп берип, бүчүрлөр өсүп токтойт го. Ошол кездеги кескен жакшы да. Ошол убакта формага келет. Ошол убакта формага келип, мындай бүчүрлөрдү, жаңы бүчүрлөрдү түйүп коюп, эмки жыл формасы чыгып калат. Назарыңыздарда достор, дадонг деген жөнөкөй четим. Мунун убакында көбүнчө учурда королорду же болбосо шаардагы олейный парковый баягындай мындайча айтканда зоналарды жашылдандырууга колдонгон өсүмдүк да. Анан көп жыл өсөт. Эң негизгиси ысыкка дагы, суукка дагы туруштук бере турган өсүмдүк да. Кургап калат. Мен мындай учур болгон, жалбырактар толугу менен кургаган. Анан кайта суу берип куюп отурсам, анан кайта эле жалбырактарын кое берген. Ошондо аябай таң калгам да. Анан бул ошол мөмөсү ушундай кандай десем, оранжевый, кызгылт, саргыч болобу, саргыч болуп, мондай болуп аябай көп тийит. Деп анан ушундан эле чогултабыз. Азыр бышайын деп калган учур, ушундан чогултуп, ичинен ачып, ичинен ачканда бул алмалар үй бүлөсүнө кирет. Мындай кичинекей урук болот. Мынакей, көрдүңүздөр? Ушундай турат. Ол уруктан анан кичинекей килейген бак болуп өсүп чыгат да. Анан учурдан дагы пайдаланып бир сөздү айтат элем. Питомник куруунун, өсүмдүктөр питомник куруунун алгачкы эмнеден башталат десе, мага да бир адам жооп берген да. Урук терүүдөн башталат депчи. Анан дагы бир маселе бар. Ошо урукту терген дагы убакыт сааты болот. Эрте терип алсаң өспөй калат, кеч терип алсаң түшүп калат дегендечи. Жалбырактары менен деле айырмаланса болот. Бул көбүнчө дадонг сары мөмө берсе, бул саргыч, кызгылт, кызыл мөмөлөрдү берет. Мунун дагы сорттору дагы аябай көп. Ошол эң эле популярдуу сорттордун бири мичуриндин бар го. Адам ошол мичурин адам ойлоп тапкан кызыл болгон сорттогу четимдер бар да. Ал адам баласы жесе болот. Буларды жегенге болбойт. Анан эми баарына эле сунуштайм. Ушул даракты өстүрүш керек, көбөйтүшүбүз керек. Бул ысыкка да, суукка да чыдамдуу. Андан сырткары жыгачы дагы ата бабаларыбыз токойдо да көп өскөн да. Камчы сап кылып келген. Жыгачы дагы бекем болот. Анан эң негизгиси гүлдөйт. Гүлдөгөндө ошол арыларга бал чогултат да. Анан гүлдөгөндөн кийин жанагындай мөмөсүн көрүп,
ошо мөмөсү кышында чымчыктарга жем. Анан ушундай келип чымчыктар сайрап жеп турат. Аябай бир керемет да. Анан өз жалбырагы дагы жашыл болуп турат. Күз келгенде кызыл, саргыч деп түрлүү боёкко боелуп да калат да. Атайын ошол Европа технологиясы менен үйрөнүп, анан ошол идиштерге өстүрүп калдык. Идиштин баарын өзүбүз алып келебиз. Азырынча талап Кыргызстанда аз болгондуктан алып келип атабыз. Эми келечекте муну да чыгарган бир цех ачсак деген ой бар да, Кудай буйрса. Ошол анан баарлыгы мына тамыр алып мындай болуп калат. Анан бул да топурагында дагы бир мындайча айтканда секрет бар да. Жөн топуракка өспөйт. Кара топуракка салдык жакшы деген болгондо да басырылып тамыр өрчү албай калат. Бул атайын Белоруссиядан келип аткан торф. Торф деп коет. Бул торф эми мындайча айтканда чым көң да. Биз сатып алсак муну ошол жактан алдырыш керекпи топурагын же бизде бардыгы алып келип алгам, бардыгы бар. Питомник салам деген нерсе үчүн азыр менде толугу менен бар. Дагы бир биздин кызыккан нерсебиз ушул өсүмдүк боюнча сурайлы деп атабыз. Биздин көзгө илинип атат, бирок бул өсүмдүктү мен көрбөп жүрмүн. Негизи эле бул эмне? Бул эми байкесе голубика деп коет, азыркы замандын талабындагы мөмө өсүмдүк. Карагатка окшошуп кетет, бирок окшобойт. Салыштырмалуу көбүнчө голубика эмне дегенде черника деп айтсам, черника деп калышат да. Бирок бул черника жапайы түрү, жапайы. Голубика деле жапайы болгон. Ошол Америкадагы селекционерлер 1907-жылдан баштап ошол жапайы сортунан алып туруп, анан баягындай культурный кылышкан. Анан бүгүнкү күндө ошол эң көп витамини, эң көп мөмө десем жаңылбайм. Анан 100% торф койсот, анан торфтон өстүрдүк. Кудай буйрса анан тамырларын баары алдык. Бул азыктары. Муну эми жерге отургузуш үчүн дагы ошол 100% торфко отургузса ошентип өсөт. Азыр эми муну сатып алып, биз үй шартында өстүрсөк, бул канча жылда түшүм берип баштайт? Бул канчаны алыш керек? Монун 4 жылдык көчөт назарыңыздарда. Бул 2-жыл дегенде эле берип баштайт. Түшүм. Бирок 2-жылы эрте болуп калат, биз кескилеп салабыз. Мынакей кескен издер турат. Анан 3-жылда бериши мүмкүн, 3-жылда кесип салсак, 4-жылдан берип баштаган мөмөсү толугу менен мындай өзүнүн сапатын көргөзө алат да. Өмүрүнүн узактыгы канча болот бул? Өмүрүнүн узактыгы 30-40 жыл. Голубиканы алып келген бойдон биз кызыккан адамдарга сатканбыз. Бирок массалык түрдө сатууга чыгара элекпиз. Себеп дегенде муну биз баягындай мен мындай кичине научный подход кылам да. Научный подход дегендин кыргызчасын айта албай калдым. Көрүп, билип Кыргызстанда өстүрсө болобу? Анан менден алган адам барып кургатып алабы, өлтүрүп алабы? Себеп дегенде мен ошонун баарын өзүм көрдүм да, көп нерсени алып келип андай текшерүү иретинде, испытание иретинде өлтүрүп кургатып алдым да. Анан ошол жаңы нерселерди мен алып келгенде бир 2 жыл өзүм карап көрөм. Анан бизге жарап бир нерсе пайдасы болуп баягындай чыккан болсок, анан ошондон сатып баштайбыз. Азыр голубика сатыла элек, негизги гүлдөр, гортензия гүлдөрү Кыргызстан боюнча азыр буйрутмаларды берип, көбүнчө эжекелер, айымдар, кыздар кызыгат, алдырып, өстүрүп, көбөйтүп атышат. Ал үчүн сизге атайын Instagram баракчаңыз кайрылыш керек. Instagram баракчам бар, номерим бар ал жерде. Андан сырткары базарлардан келип оптом элек, дүң алып кетишет. Ошон алар да жардам беришет. Анан эми өзүмдүн да кыялдарым бар, ошо айта берейин. Кыргызстанда бир ушундай гүл өскөн, өсүмдүктөр өскөн дендропарк, гортензия парктарын курганга. Буйрса. Кудайым буйрса ошол нерсени көздөп келатабыз. Бардыгы план менен келатат. Алдыда дең? Алдыда. Рахмат Кайрат мырза, ардактуу телегөрүүчүлөр. Буйрса мына ошол пенденин оозунда Алланын кулагында деген бир жакшы сөз бар. Буйрса Кайрат мырзанын алдыда пландары жакшы экен. Мүмкүн ошол паркта биз дагы сиздин ушу гүлдөрүңүздү көрүп, ошол жерде эс алып калат болушубуз керек. Абдан алдыда кыялдарыңызды уктук, жаратып аткан жаратмандыгыңызды көрдүк. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
эгерде сиздер да мына ушул Кайрат мырзадан келип алууну кааласаңыздар, анын чарбазын көргүңүздөр келсе келсеңиздер болот экен. Эшик ачык. Баазы деле өтө деле кымбат эмес. Ошол сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайыктуу эле баардык өсүмдүктөрдүн түрүн ушул жерден алсаңыздар болот экен. Ыраазычылык билдирели атайын убактыңызды бөлүп бизге ушундай маек куруп бергениңиз үчүн. Мен ойлойм, сиздин ушул курган маегиңиз биздин жалпы кыргыз элине, биздин 7 канал аркылуу кичине болсо дагы бир салым кошот. Өзүңүз баягы кыялданып атпайсызбы? Бишкекти бир гүл бакчага айлансам деп ошол тилектериңизге жетиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Рахмат. Бар болуңуздар.